Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар? Гапыр Мадаминов агайыбыздын жетекчиге жеке талап китебинен номер 16 сабак Жусуп бала сагын деген тема тууралуу маалымат аласыздар. Бул чыгарылышта абдан кызыктуу, анткени агай Жусуп бала сагындын жетекчилердин орун басарлары кандай болуш керек, ошол тууралуу Жусуп бала сагындын айткан учкул сөздөрүн атайын ушул китепке берген. Анда эмесе көңүл буруңуздар. Эл башкарган бек болсо билими мол, ишин иштейт ой менен, орундуу зор, акылдуу эстүү болуу эң чоң көмөк, билимдүү эстүүнүн да душманы көп. Эл үчүн адилеттүү башчы керек, калкына көңүл сөзү болсун жөлөк. Элди да билим менен башкаруу жөн, билимсизди эл тыңшап угат бекен. Бек болсо пейили түз да чынчыл дагы, өмүр бою бейпилдик коштой таны, миңдеген сапаттар керек бүт дүйнөнүн элдерин бийлеш үчүн. Ай эгер боло албаса бек адилет, калайыкка пайдасы жок да демек. Кыйындыктан чыгарган акыл иши, өкүмдарга эң керек билим күчү, бегинин иши сөзү болсо кургак, ал элдин куту качат, болбойт куунак. Бектерге эки нерсе болсун дагы, ал мыйзам жана сактык өлкө камы, анан да жумшак болсун ырайымдуу, бардык жерде кармасын так ушуну. Дили так болсун дайым колу ачык, сый берсе жоомарт бөлүп салсын чачып. Эгерде бекте болсо бул сапаттар, жолобой арамдыктар алыс качар. Айкөл бол, адил болгон дайым сен, жолобой арамдыктар алыс качар. Жакырланса өз элин кайыр сурап, бийлигиңдин тиреги кулай турап. Кайсы жерде бектери болсо акылман, кырсык качып өлкөсү гүлдөйт абдан. Анда эмесе, урматтуу угармандар, ушуну менен бүгүнкү чыгарылышты жыйынтыктайбыз. Жетекчиге жеке талап китебинен 30-32 беттерден дагы өзүңүздөр кененирээк окуп алсаңыздар болот. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат, саламатта калыңыздар.